ЛТР каналында жаңылыктар маалымат кызматы, студияда мен Кубат Кубанычбек уулу. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кабыл алып, прокуратура органдарынын күндөлүк ишмердиги жөнүндө маселелер талкууланды. Жаңы түзүлгөн патрулдук милиция сентябрь айында ишке кирет. Ал үчүн бош орундарга сынак жарыяланган. Ага кимдер катыша алат? Эртеңден баштап коопсуз шаар долбоорунун алкагында дагы 19 камера иштей баштайт. Эми жол эрежесин бузгандар толук көзөмөлгө алынат. Ош шаарында жайгашкан кумарканага ири суммасын уктуруп жиберген жарандын ата-энеси массалык маалымат каражаттарына кайрылды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кабыл алды. Мамлекеттик органдарда жана укук коргоо тутумдарында мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча 2018 жылы жана 2019 жылдын 1-кварталындагы прокуратура органдарынын күндөлүк ишмердиги жөнүндө маселелер талкууланды. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Коопсуздук кеңешинин 2018 жылдын 8 февралындагы жана 2019 жылдын 30 январындагы чечимдерин аткаруу, президентке караштуу сот реформасы боюнча кеңештин 2018 жылдын 17 майындагы жана 27 декабрындагы чечимдерин жана сот реформасын жүргүзүүнүн алкагында көрүлүп жаткан айрым чаралар жөнүндө президенттин 2018 жылдын 22 майындагы жарлыгын ишке ашыруу боюнча маалымат берди. Сооронбай Жээнбеков мындан арыда мыйзамдардын сакталышына көзөмөлдү күчөтүүнүн, ошондой эле жаңы жазык укуктук мыйзамдарда көрсөтүлгөн чараларды толук көлөмдө ишке ашыруунун маанилүү экенин белгиледи. Жаңы түзүлгөн патрулдук милиция сентябрь айында ишке кирет. Ал үчүн бош орундарга сынак жарыяланган. Ага катышууну каалагандар документтерин берип башташты. Жаңы түзүмгө кадрларды тандоо үчүн 14 адамдан турган атайын комиссия түзүлгөн. Анын курамында юридикалык билими терең, жарандык коомдун өкүлдөрү, 6 ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Бул кызмат мурдагысынан эмнеси менен айырмаланат экенин кабарчыбыз баяндайт. Давлет кичинекей кезинен бери милиция кызматкери болууну самачу. Бирок орто мектепти аяктаган соң кайсы бир себептерден улам техникалык кесипти окуган. Маалымат сайттарынын биринен патрулдук милициянын курамына сынак жарыяланганын окуп калып, ага катышууну чечкен. Бул кыялдарын орундатуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтат. Негизи деген башынан бери милиция кызматкери болгон каалайт болчумун. Сайттан ушул объявленияны көрүп калгандыктан, мүмкүнчүлүк болгондуктан ушул келип документтерди бердим бүгүн. Майрам күндөргө чейин рабочий күнү келип консультация алып кеткем. Мага перечень документтерди берген болчу, ушул документтерди алып келесиң. Давлет сыяктуу конкурска катышууну каалагандардын саны арбын. Кыз бала дебей кенен маалымат алуу үчүн келип жатышат. Аларга тиешелүү адистер кеп кеңешин беришүүдө. Айтсак, сынак жарыяланган бош орундардын саны 871. Ага жетекчиликтен тарта кенже кызматкерлерге чейин баары кирет. Ушу тапта 30 адам документтерин тапшырды. Анын 18 жарандык коомдун өкүлдөрү. Калганы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын учурдагы кызматкерлери. Дагы телефон аркылуу байланышка чыгып атышат. Суроолоруна жооп берип атабыз. Биринчи паспорт, төрөлгөн тууралуу күбөлүк, свидетельство о рождении, диплом, окуу жайды бүткөн боюнча, ошо юридикалык же технический образованиясы керек, сүрөт керек, кошуналардан отзыв керек. Документтерди кабыл алуу 6 июнга чейин уланат. Андан соң жаңы түзүмдө иштөөнү каалагандар 4 этап менен тандалат. Тааныш салуу, туугандарын алып келүү сыяктуу көрүнүштөр болбойт. Атуулдарды кабыл алуу 4 этап менен жүрөт. Биринчи жалпы республикалык тест түрлөөнү жүргүзгөн компаниянын атайын тестинин билимин сынашат. Экинчиси аскердик дарыгердик комиссиянын көзөмөлү. Үчүнчү физикалык даярдыгы текшерилет. Ал эми 4-сүндө маектешүүдөн өтүшөт. Жогорудагы талаптарга шайкеш келгендерди 14 адамдан турган атайын комиссия тандап алат. Анын 8-и жарандык коомдун, 6 ички иштер министрлигинин өкүлдөрү. Тандалып алынган кадрлар ички иштер министрлигинин академиясынын базасында 3 айлык окуудан өтүшөт. Максат жаңы инспекторлордун аң сезимин өзгөртүү. Айырден мыйзамдарды окушат. Мыйзамдуулук менен иш алып баруу боюнча өзүнүн профессионалдык деңгээлин окуу мөөнөтүндө алышат да. Ал жерде эл менен кандай сүйлөш керек, транспорт каражатын токтоткондо жол эрежесин сактоо боюнча, коомдук тартипти сактоо боюнча, анан өзүн алып жүрүү боюнча
андан тышкары жана алардын аң сезимин өзгөртүү жана коррупциялык элементтерге аралашпай, кийлигишпей, өзү милдетин так аткаруу боюнча атайын тиешелүү курстардан өтүшөт да 3 айлык. Патрулдук милиция 1-сентябрдан тарта иштеп баштайт. Күнүгө 600 кызматкер нөөмөткө чыгат. Алар 8 сааттан өздөрүнө бөлүнгөн аймакты тескейт. Ага жараша Бишкек шаары чарчыларга бөлүндү. Ар бир патрулга 1 чакырымдан 1,5 чакырымга чейинки аймак тиешелүү болот. Жаңы түзүм 4кө бөлүнүп иш алып барат. Алар Унаа менен шаардын ичи чоң жолдорду карашат. Жөө патруль жарандар көп жүргөн эс алуу жайларында көзөмөл жүргүзөт. Ал эми Атчан патруль шаардын конуштарын тескейт. Учурда каржы маселеси каралууда. Эгер чечилип калса, велосипед менен патруль киргизилет. Алар массалык маданий иш-чараларда көзөмөлгө чыгышат. Баарынын көкүрөгүндө камера болот. Бул коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коет. айтсак, патрулдук милициянын айлык акылары 20 000 сомдон жогору болору күтүлүүдө. Демилге сынамык иретинде алгач Бишкекте ишке ашат. Андан соң республиканын башка шаарлары камтылат. Долбоорду иштеп чыгууда башка мамлекеттердин тажрыйбасы эске алынган. Эске салсак, 2018 жылдын август айында өлкөнүн президентинин тапшырмасы менен жол кырсыктарынын деңгээлин азайтуу жана жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнүн жумушун күчөтүү боюнча конкреттүү сунуштарды жана иш-чараларды иштеп чыккан эксперттик жумушчу топ түзүлгөн. Анын иши менен 5 ноябрда өлкө башчысы таанышып, патрулдук милицияны түзүү боюнча жумушчу топтун демилгесин колдоого алган. Сооронбай Жээнбеков кызматтагы коррупциялык көрүнүштөрдү жана коркунучтарды жокко чыгаруу үчүн пландалып жаткан патрулдук милициянын кызматкерлерине жогору айлык маяна, социалдык пакет жана карьералык өсүштү камсыздоо зарылдыгын белгилеген. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек. Эртеңден баштап коопсуз шаар долбоорунун алкагында дагы 19 камера иштей баштайт. Жол эрежесин бузгандарды көзөмөлгө алган видеокамералар буга чейин тесттик режимде иштеп келген. Жалпысынан биринчи баскычта 110 камера орнотулмакчы, алар кайсы аймактарда жана кайсы көчөлөрдүн кесилишине орнотулат. Кабарчыбыздын материалында. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери жол кырсыгынын саны 40%га төмөндөгөн. Учурда унаа ээлери жолдо жүрүү тартибин бекем сакташып, эреже бузбоонун аракетин көрүшүүдө. Безопасный город киргендигин жакшы болду, аябай жакшы болду. Каждый, например, биздин айдоочулар уже соблюдает. Ошо жакып атат баарыбызга. Айдоочулардын жолдо жүрүү жоопкерчилиги дагы артат. Анткени жаңы орнотулган 19 кесилиштеги камералар эртеңден баштап ишке кирет. Алар төмөндөгү көчө кесилиштеринде орун алган. Элебесов ауыл көчөлөрү, Денсиапин проспектиси Алыкулов көчөсү, Денсиапин проспектиси Садыгалиев көчөсү, Бөкөнбаев көчөсү Жаш гвардия бульвары, Фучик көчөсү Май куюучу жай, Сүйөркулов Байтик Баатыр көчөлөрү, Чуй проспектиси Шопоков көчөлөрү, Сүйөркулов Жунусалиев көчөлөрү, Айтматов Ахунбаев көчөлөрү, Жибек жолу проспектиси Лермонтов көчөсү, Ауязов көчөсү Чуй проспектиси, Толстой Бакаев көчөлөрү, Алыкулов Өмүракунов көчөлөрү, Ахунбаев Тыналиев көчөлөрү, Айтматов Масалиев көчөлөрү, Горький Айтматов көчөлөрү, Токомбаев 7 апрель көчөлөрү, Айтматов жана Семетей көчөлөрү. Орнотулган камералар аркылуу катталган эреже бузуулар мониторинг борборуна келип түшөт. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары жана Чүй областынын аймагында 303 844 жол эрежесин бузгандар катталган. Учурда 58 миллионго жакын айып пул төлөнгөн. Чыгарылган токтом жалпысынан болсо 152 648 токтом чыгарылган жол эрежесин бузуу боюнча. Азыр жол эрежеси бузуу боюнча где-то 40-50%га чейин жол эрежесин баары айдоочулар уже сактап айдап атышат. Коопсуз шаардын биринчи баскычында жалпысынан 110 камера орнотулат. Анын санын толуктоочу акыркы камералар эртеңден баштап ишке киргени турат. Буларга бюджеттен каражат бөлүнгөн эмес. Кени көзөмөл камераларды орнотуу долбоорду жүзөгө ашырууну моюндаган ишканага жүк. Алар сарпталган чыгымын айып пулдардан түшкөн каражаттардын эсебинен жабышат. Жалпы биринчи этап боюнча ушу 110 комплекс боюнча жумуштар бүткөн. Азыркы убакта толугу менен иштеп баштады. Экинчи этап боюнча өткөн жумада бир конкурсту жарыяладык. Ал жерде 306 точка аныкталган. Ошонун ичинде ошол биздин республикалык деңгээлдеги эки чоң шаар Бишкек менен Ош жана областтык жана райондук кичи шаарлар бар. Толугу менен трассалар бүт баары каралган. Долбоордун экинчи этабы октябрь айларында ишке кириши күтүлүүдө. Анын негизинде камералар Бишкек шаарынын 42, Ош шаарынын 35, ал эми Жалал-Абад шаарынын 11 көчөсүнүн кесилишинде орнотулмакчы. Айтпи Сыргакбек кызы Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.
Ош шаарында жайгашкан кумарканага ири суммасын уттуруп жиберген жарандын ата-энеси массалык маалымат каражаттарына кайрылды. Ноокат районунун тургундары уулу 2 жылдан бери 6,5 миллион сомду казиного уттурганын билдирди. Жабыркаган жарандын көрсөтмөсү менен Ош шаарындагы Делюкс мейманканасынын капталындагы жайды териштирүүгө барган журналисттерге кумаркананын күзөтчүсү каршылык көрсөттү. Кенен кабарчыбыз баяндайт. Машинаны бардын уттуруп, элден ушунча мени карыз кылдырып, азыр мен көчөдө калдым. Не кылышымды билбеймин. Ноокат районунан келген бул карапайым адамдардын арманын уксаң зээнин кейит. Өз канынан жаралган уулу 2 жылдан бери кумарканадан башы чыкпай бүт мүлкүн уттуруп жиберген. Сиздерден суранамын, ушул ишти ал кылып берсиңер. Кече жакында 350 миң сомдук портерди менен уруксатсыз бекитип апарып, укасынан уруксатсыз апарып сатып, казиного келип, ушул жерде казинодо ойноп жүрөткөн. Biz bilbeyt ekemiz, 2 жылдан beri şu yerde oynayt ekemiz. Men hem sizlerden soranam. Menin akçamda, mayli 3 komnat üyü geçse getiptirdi. Men oşuğam neye güyömün? Onun baldarı var. Men nevrem var, üyde 4-5 nevrem var. Özüm can kızım. Жетурган нанымды калбады. Ал эми кумар оюнуна азгырылган жарандын өзү да кече түн эле Ош шаарындагы бул Делюкс мейманканасынын борундагы кумарканага 350 миң сомдук унасын уттуруп жибергенин моюндайт. Анын айтымында Ошто кумарканалар кадимкидей эле иштеп, керек болсо адамдар кезекке туруп ойношот экен. Bir gün utkuzdım. Tünü menен utkuzdım, çıktım. Bundan başka 2017 ham көптөгөн акчаларымды уткузуп жүргөм ушерге. Аккордторумду бердим, машиналарымды бердим. Мен hiç bir утпайсың да. Акчаны bir мындай чечип bir 20 миң же 10 миң утпайсың. Только жейт. Бүт колдо бар дүйнөсүн уттуруп, казинодон жабыркагандар жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылган. Журналисттер бул мекемени тактоого барганда ошол жердеги күзөтчүлөр тарабынан күч колдонулуп, казинонун имаратын тарттырбоого аракет кылышкан. Костюм жыртылды. Кумар ойногон жарандын атасы бир нече жолу укук коргоо органдарына кайрылып, бирок натыйжа болбогонун айтат. Ал эми шаардык милиция аталган жарандан арыз түшпөгөнүн, бирок башка арыздануучулар бул мекеме тууралуу 2 жолу кайрылып, учурда тергөө иштери жүрүп жатканын белгилейт. Бул өзүңүздөр көрүп турган Делюкс мекемесинен буга чейин дагы 2 рет Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 212-беренесинин белгилерине ылайык кылмыштарды жана жоруктарды каттоо китебине катталып иликтөө иштери жүргөн. Акыркы жолу 18 март күнү катталган. Бул берене кумарканаларды күтүү, уюштуруу болуп саналат. Бул багытта тиешелүү иш-чаралар жүрүп жаткан. Бүгүн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө карата жана ушул кумарканаларды уюштургандыгы боюнча дагы тиешелүү иликтөө иштери жүрөт. Оперативдүү тергөө тобу учурда иштеп жатат. Сулайман тоо милиция бөлүмүн жана борбордук аппараттын. Ал эми баягы журналистке карата анын кесиптик милдетин аткарышына тоскоол жараткандыгы үчүн 2 кызматкер бул жердин учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгына тиешелүү көрсөтмөлөрдү берип жатышат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысынын айтымында бул жайда балдар электрондук автомат ойношот. Бирок буга чейин да атын алмаштырып, бирок затын өзгөртпөй жашыруун кумарканаларды ачкан мындай 10дон ашык мыйзамсыз жайлар жабылган. Зыйнат Ибраимова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош шаары. Бүгүн 1 май райондук сотунун өндүрүшүндө кошумча нарык салыгына байланыштуу жазык иши боюнча кезектеги отурум болуп өттү. Иш боюнча 13 киши айыпталуучу болуп өтүүдө. Бүгүнкү соттук отурумга жактоочу Турдалиевдин келбей калгандыгына байланыштуу соттук отурум ушул жылдын 17 май күнүнө саат 14кө жылдырылды. Эске сала кетсек, 2018 жылы УКМК кызматкерлери жүргүзгөн атайын операциянын натыйжасында чет элдик жок фирманын жасалма документтери, мөөрлөрү табылган. Интерустрей жана Polaris жоопкерчилиги чектелген коомдоруна мамлекеттин бюджетинин эсебинен кошумча нарык салыгы мыйзамсыз берилген. Анын кесепетинен мамлекетке 800 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. 1605 мамлекет башчынын колунан сыйлык алат. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын көп балалуу энелери Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Документтин негизинде 7 жана андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 1135 эне Баатыр эне ордени, 6 баланы толук кандуу тарбиялаган 470 эне медали менен сыйланат. Жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Толук тизме менен президенттин расмий сайтынан таанышууга болот. Белгилей кетсек, энелер күнү Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде белгиленет.
Кыргызстан дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн Кытай Эл Республикасы менен тыгыз кызматташып келет. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү өткөн жылы 2 миллиард доллардан ашты. Ошондой эле түз инвестициянын келиши 245,5 миллион долларды түзгөн. Тараптардын ымаласын инфраструктура, транспорт, энергетика, кайра иштетүү, тоо кен казуу багыттарындагы кызматташуу бекемдеп жатканы Ордо калаада өткөн Кыргызстан-Кытай эксперттик аналитикалык диалог форумунда белгиленди. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Позвольте следующее слово для приветствия. Быйыл Кыргыз-Кытай дипломатиялык мамилесине 27 жыл. Бул убакыт аралыгында эки тарап ар тараптуу карым-катнашты арттырууга болгон кадамдарды жасады. Атылган мезгилде бардык багыттарды камтыган мыкты нормативдик укуктук база түзүлдү. Учурда тараптардын кызматташтыгы ылдамдык менен өнүгүп жатканын Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Между Кыргызстаном и Китаем не существует каких-либо. Мындан аркы байланышты бекемдөө үчүн Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эч кандай талаштуу маселелер жок. 2013 жылы эки жак стратегиялык өнөктөштүк мамилени орнотушкан. Кийинки эле жылы муну тереңдетүү боюнча келишишкен. 2018 жылы өз ара карым-катнашыбыздын абалы мурдагыдан да бекемделген. Ошол жылдын негизги окуясы болуп президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик визити болгон. Бул визит Кыргыз-Кытай кызматташуусунун тарыхындагы жаңы баракты ачты. Анда ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга жана эки тараптуу мамилелерди бекемдөөгө багытталган документтерге кол коюлган болчу. Алар экономика, маданият, саламаттык сактоо, айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу. Китай и Кыргызстан имеют историю. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай мамилеси ар тараптуу кызматташуу деңгээлинде. Бул абдан маанилүү. Айрыкча президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон визитинен кийин Жээнбеков ал жакта Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп бардык маселелерди сүйлөштү. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты алдыга жылдырууга бардык негиздер бар. Биз бир алкак бир жолду биргеликте курабыз. Демилге Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Андан сырткары биз ШКУга мүчөбүз. Бул уюм менен биздин тыгыз ымалабыз бар. Кыргыз-Кытай мамилесинин келечеги кең экенин көрүп турам. Президенттин Кытайга болгон бул жылкы иш сапары дагы жемиштүү болгонун элчи кошумчалап өттү. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолукканда президенттин чакыруусун кабыл алып мамлекеттик визити менен келерин билдирген. Бул иш сапар июнь айында тагыраагы ШКУ саммитинин алдында орун алат. Анда президенттердин деңгээлинде 20 документ макулдашылат деп пландалууда. Алар соода, экономикалык, коопсуздук, финансылык, маданий, гуманитардык чөйрөлөр. Эки тармак көрсөтүлгөндө биринчи бул саясий тарабынан кызматташтуу, экинчи тарабынан финансылык каражат тарабынан кызматташтуу, үчүнчү тарабынан бул соода, ош соода, эркин соода болгон мамилени түзүү, төртүнчү демилгеси бул инфраструктура, жол инфраструктура, бешинчи бул негизи эл аралык тарабынан, маданий тарабынан жардам берүү, ушу кызматташтуу түзүү. Акыркы 3 жылдын жыйынтыгы боюнча Кытай Эл Республикасы башка мамлекеттер менен товар жүгүртүү чөйрөсүндө биринчи орунду ээлеп келет. Өткөн жылы эки өлкөнүн ортосунда товар жүгүртүү алгач 2 миллиард доллардан ашкан. Лучше добрые соседи, чем далекая родня. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык. Кыргызстан менен Кытай жакын жайгашкан мамлекеттер. Ишенимдүү стратегиялык өнөктөштөр. Биздин тарыхый жактан байланышыбыз бар. Биз акыркы убактарда ар түрдүү демилгелердин катышуучулары боло алдык. Мисалы, Кыргызстан ШКУнун негиздөөчүлөрүнүн бири. Биз түрдүү кызматташууну көздөгөн бир алкак бир жол демилгесин дагы колдойбуз. Бүгүнкү күндө Кытай аркылуу Европага чыкчу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору бар. Муну президент Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолукканда дагы талкуулаган. Серепчилер аталган катта эң кыска, абдан ыңгайлуу жол экенин белгилешет. Азыркы тапта Кытай менен байланыштырчу Эркиштан менен Торугарт автожолдору бар. Жалпы соода жүгүртүүнүн 40% дал ушул каттамдар аркылуу өтөт. Темир жол курулуп калса, транзиттик мүмкүнчүлүк кеңеймек. Европаны карап көрсөк, 500 миллион киши. Бул аябай чоң базар да. Ошон үчүн борбордук азия болбосо өтпөй калат. Бирок сөзсүз Кыргызстан менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, ан жака Кавказга чыгып же Иранга чыгып, бул сөзсүз аябай жакшы жол. Эмне үчүн бир жагынан ал экономика жагынан доор катары жакшы.
Анан бул Өзбекстанга дагы жакшы, бул өзүнчө диверсификационный экономика болуп калат. Анан бирок сөзсүз Кыргызстандын дагы аброй экономика жагынан эл аралык деңгээлде биздин дагы мындай авторитетибиз көтөрүлөт да. 27 жылдагы дипломатиялык мамиледе бир гана соода экономикалык кызматташуу эмес, тараптар маданий, гуманитардык чөйрөдө дагы карым-катнашты бекемдеди. Учурда Кытайда 4000ден ашык кыргызстандык студент окуйт. Билим жаатындагы кызматташууда жетишкендиктер жок эмес. Президенттин апрель айындагы иш сапарында кытайлык окумуштуулар Кыргызстандын тарыхы дагы тереңдеп жатканын билдиришкен. Кытайдын архивдик материалдарынан Кыргызстандын аталышы биздин заманга чейинки 10-кылымга таандык маалыматтар да бар экени табылды. Буга чейин кыргыз тарыхы биринчи жолу Кытай жазма булактарында биздин заманга чейин 201-жылы улуу тарыхчы Сматяндын Шидзе эмгегинде жолуккан эң алгачкы табылга ушул деп ошону карманып келишкен. Азыр кыргыздарга тиешелүү жазма булак кайсы жылга таандык, кайсы аймактагы кыргыздар жөнүндө кеп болуп жатканы такталууда. Айпери Самат кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек. Кыргызстанда Европа күнү достук жана кызматташтыктын бул майрамы Ордо калаада белгиленди. Анда Европа мамлекеттеринин тарыхы, маданияты жана географиясы чагылдырылып, атайын сынактар орун алды. Теманы кабарчыбыз улантат. Европанын тарыхый жайлары, маданий эстеликтери жана евро биримдиктин маанилүү окуяларын чагылдырган сүрөт көргөзмө. Ал эле эмес, Европа ашканасы, кургатылган жемиштер, табыгый суусундуктар. Өз товарларын Европа биримдигине кирген 12 өлкө алып чыкты. Кыргызстандагы Европа биримдигинин 10 проектиси көрсөтүлгөн. Биздин да проект ошолордун ичинде. Долбоор Кыргызстанда ООН женщина структурасы менен Helpage International жана агенттик перемен коомдук бирикмеси менен чогуу ишке ашырылат. Мунун баары салттуу түрдө май айында өткөрүлүп келген Европа күнү үчүн даярдалган. Тынчтык жана биримдиктин символу болгон бул күндү жалпы евро биримдигине кирген өлкөлөр өткөрүп келишет. We have 12 countries, EU member states represented here. Иш-чарага Европа биримдигине кирген 12 өлкө катышат. Азыркы тапта ЕЭП Кыргызстан эле ар кыл тармактагы 10 программаны ийгиликтүү ишке ашырып келет. Мисалы, гендердик зордук зомбулук менен баңгизатка каршы программалар. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында маданият менен жакындан тааныштырып, ал эле эмес евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн ишкерлик мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөнгө аракет кылдык. Бул күн Европа мамлекеттери менен башка өлкөлөрдүн кызматташуусун бекемдөө максатында өткөрүлөт. Азыркы тапта республикадагы евро биримдигине кирген мамлекеттер менен кызматташуусу артууда. Биздин программа азыркы күндө ушу Кыргызстанда 2000ден ашык долбоорду ишке ашырды. Бул жеке турак жай үйлөр, ошондой эле 150ге жакын жеке кичине жана орто ишканаларга жардам берилди. Европа биримдиги өлкөдө билим берүү жаатында дагы бир катар колдоо көрсөтүп келет. Бул багытта 36 миллион евро грант бөлгөн. Максат ар бир баланын ден соолугуна, социалдык абалына карабастан жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзүү. Кыргызстан менен Европа биримдигинин өнөктөштүк мамилеси мындан дагы артаарына Эдуард Ауэр үмүт артат. Бул каражаттын 70 миллиону билим берүү тармагына жумшалган. Мындан тышкары социалдык коргоо секторуна 30 миллион евро каржыланган. Ал эми калган сумма дагы башка бир катар маанилүү тармактарга жумшалат. Каржылоо мөөнөтү 2020 аяктайт. Биз өкмөт менен жаңы программаларды ишке ашыруу үстүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Евро биримдигинин Кыргызстандагы артыкчылыктуу багыты инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү. Жалпы 2014 жылдан бери евро биримдиги Кыргызстанда 10 программаны ишке ашыруу үчүн 174 миллион евро бөлгөн. Программаны ишке ашыруу 2020 жылга чейин белгиленген. 2017 жылы Бишкекте, ошондой эле Брюсселде кызматташууну мындан ары өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек. Жумгал районундагы селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Азыркы күндө чыгымдар эсептелип, жардам алуучулар такталууда. Бул тууралуу райондун акими Адыл Сапаров билдирди. Мурун маалымдагандай, кечээ саат 16-лар чамасында катуу жааган жамгырдан улам Бештерек айылында сел жүрдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматтарына караганда, жаратылыштын бул кырсыгынан үйлөр жабырланган эмес. Бирок айдоо аянттарына жана кээ бир жол участкаларына зыян келтирилди. Учурда аларды калыбына келтирүү жумуштары колго алынып, кооптуу делинген аймактарга тиешелүү техникалар тартылды. Ошондой эле атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдарды эсептеп, ага жараша жер үлүштөрү жабыркаган дыйкандарга үрөндөн, күйүүчү майдан жана айдап себүү техникаларынан жардамдарды бермекчи. Ушундай эле жаан-чачын Нарын облусунун башка да райондорунда болгон, бактыга жараша аларда жумгалдагыдай көрүнүш орун алган жок. Антседе Ат башы жана Нарын райондорунун бийик тоолуу айылдарына кар түшүп, малчылардын түйшүктөрүн көбөйттү.
ыкчам топ тарабынан жеринде кароо жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошо 7 турак жайын короо сарайларына суу кирген фактылары аныкталды. Сел каптоонун кесепетин жоюуга чейик эл өкмөттүн өзүнүн күч каражаттары тартылып, бүгүнкү күндө тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Рухий мурас конушунун тургундары өздөрү жашаган көчөлөрдүн бир тарабын өз алдынча мыйзамсыз тосуп алган. Анын кесепетинен конуш аркылуу өткөн кийинки айылдардын тургундары жана жер тилкелерин иштеткен дыйкандар 3 чакырымдай жерди айланып өтүүгө туура келүүдө. Маселе чечилбей эки тараптын келишпестиктери уланып келет. Сөз кабарчыбызда. Конуштун ондон ашык көчөсүнүн бир тарабын жергиликтүү тургундар өз алдынча тосмолор, таш топурактар менен тосуп алышкан. Алардын айтымында жолдон айрым автоунаалар катуу өткөндүктөн балдарынын коопсуздугуна коркунуч келүүдө. Анткени Рухий мурас конушунун балдары көчөдө эркин ойноосу үчүн өткөн унаалар коркунуч жаратат экен. Өтүш керек, бирок жайдаш керек да. Ар бир машинаны токтоп жайда дей албайсың да. Анын үстүнө бул көчөнүн баары жапыштагы, бүт барчы. Баары ушакка түшүп алат. Анан биз дагы жапканга аргасыз болдук да. Ысык Ата аймагынын тургундары жабылган жолдор алардын күнүмдүк жашоо турмушуна бир топ зыянын тийгизгендигин айтат. Ал көчөлөр аркылуу өскөн ордо конушунун бир бөлүгү Ысык Ата аймагынын айрым жашоочулары жана 200дөн ашык дыйкандар катташат. Тосулган жолдун кесепетинен дыйкандар ар кайсы муктаждыктар үчүн 3 чакырымдай жаман жолду айланып өтүүгө мажбур болушат. Бул көйгөй 3-4 жылдан бери жыл сайын кайталанып турат. Биринчи баягы мусулманчылыкка караганда эле бул жолду жапкан жакшы эмес, туура эмес эми бул. Бу жерде тургундар азыр ар кимиси туш-тушундагы жолдорду жаап алыптыр. Бул жакта бир өйдө жакта да бир айыл бар, анан бу жакта дыйкандар бар. Атай дыйкандар ушу жайында ушул жеке кичине тирилик кылалы деп келет. Ошонун айынан жолдон кире албастан бир 3 километр тегерен айланып өтүшкө туура келип атат да. Анча чыгым болуп атат. Анын үстүнө каналдын жээгинде жол жакшы эмес. Талаш тартыш эки элдин ортосунда чечилбей, Ысык Ата районунун тургундары номер 6 муниципалдык башкармалыктын жетекчилигине маселени чечип берүүсүн суранып кайрылышты. Аймактык жетекчи Улан Намазбековдун айтымында конуштун картасында ар бир көчө айылдын үстүңкү тарабындагы жолго барып уланган. Жолдун жабылышы мыйзамсыз болгондугуна карабай, тургундардын бул кадамын аталган аймактын башчысы да туура деп эсептегендигин, эч кандай жардам бере албасын айтты. Ал жерде жолдорду биз жаңыдан түздөтүп, тапталып, эме болгондо дыйкандар ары бери жүргөндө чаңдайт. Ошондой эле коопсуздук маселеси бар. Ошол себептен Рухий мурастын өйдө жагында жолдорду мындай жаап коюуга туура келген. Мыйзамга туура келбесе керек, бирок жеке коопсуздук үчүн анан элдердин баягы чаңдаганда мындай ден соолукка зыян келтирген үчүн ушундай жолдорго барып атат да. Жолду ачууну талап кылгандар жергиликтүү элден да, аталган башкармалыктан да оң жооп ала албаган соң нааразы болуп үйлөрүнө качты. Ошентип мыйзамсыз жабылган жолго кандай чара көрүлөрү, дыйкандардын укугу ким тарабынан корголору белгисиз бойдон калды. Ильяс Анарбай уулу, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек. Элетте суу жол көйгөйлөрү чечиле баштады. Базар Коргон районундагы 5 бадам айылында бул маселелер жүзөгө ашууда. 3000ге жакын тургундар жашаган тоолуу бул айылдын тургундары жергиликтүү бийликке бир топ жолу кат аркылуу кайрылышкан. Натыйжада райондогу тиешелүү адистер кал көйгөйүн чечүү максатында ички жолдорду иретке келтирип, электр энергиясынын тирөөчтөрүн алмаштыруудан башташты. Теманы аймактык кабарчыбыз Кыял Сабирахунова улантат. Жашы 70-ке таяп калган Авазбек ата жердеги 5 бадамда туулуп өскөн. Ата бабабыздын журту дейт. Жыл сайын калктын саны арбып, жаңы үй бүлө күткөндөр. Өз алдынча турак жай курууга муктаждыктары жаралып жатканы бир жагынан жагымдуу жышан. Ал эми айылда ички жолдорубуз тар. Эки унаа карама каршы келген кездерде ар кандай тоскоолдуктар жаралат дейт. Анткени жолдун талабы сакталбай, тургундар өз алдынча короо жайларын жолго чейин чыгарып алышкан. 4 чакырым ички жолдорду кеңейтүү зарылдыгы жаралып турат. Ошондой эле 50 даана электр тирөөчтөрү орнотулмакчы. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүү тургундардын арыз даттануулары негиз болуп, натыйжада жумуш башталган. Биз ушу элдин, ушу айылдын инфраструктурасын жакшыртуу максатында ушул айылга көңүл буруп атабыз. Азыркы учурда ички жолдор кеңейтүү массовый иш алып барылып атат. Гредер, погрузчик техникалар иштеп атат. Элдер өздөрү чыгып, өздөрү кошо жардамдашып, ушул айылдардын баягы тарайып кеткен көчөлөрдүн бардыгын
өздөрү жардамдашып ачышып өздөрү буздуртуп атышат. Дегенкиси жумуш башталганга чейин дагы көйгөй. Жумуш жүрүп башталганда ар кандай дагы көйгөйлөр жаралып, жумушка тоскоолдук жаралган жагдайлар да жок эмес. Буюрса уже башталды. Цемент далбаларды коюп, жарыктандыруу. Ошол айылдын башынан баштап этегине чейинчи. Ошонун негизинде жолдор кеңейтилип, буюрса асфальт басыла турган болот. Анан таза суу жакын арада келет деп атат. Президентибиз белгилеген аймактарды өнүктүрүү жылында аталган Базаркоргон айыл аймагындагы 5 бадам айылындагы көйгөйлөрдү жөнгө салынуу башкы максат. Калктын негизги жетишпестиги болгон таза суу көйгөйү болсо 2019 жылда толук кандуу камсыздалары максатталып турат. Кыял Сабирахунова, Буркан Матов, ЛТР, Базаркоргон районунан. Өлкө нанотехнологиялык жер семирткичтерди кенен колдоно алат. Мындай мүмкүнчүлүк жерден сатыкка чейинки жол долбоорунун алкагында ишке ашууда. Анда заманбап органа минералдык технологияны колдонуу менен айыл чарба азыктарынын түшүмдүүлүгүн арттырууга болот. Андан сырткары аталган табигый зат жер семирткич катары колдонулуп, баасы да капчыкка ыңгайлуу. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Таштан Курбанов 94 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Анын негизги жумушу бодомалдын тукумун асылдандыруу. Ал малдары үчүн өзү өстүргөн гана жем чөптү колдонот. Айтымында органа минералдык технологияны колдонуу менен түшүмү 2 эсе мол болгон. Андан сырткары асыл тукум малдары көбүрөөк сүт бере баштаган. До прошлого года, я говорю, 2 центнера снимали. Органа минералдык технологияны былтыр колдоно баштадым. 94 жылдан бери мындай мол түшүм алган эмес. Мурда 1 гектар жерден 2 центнер алчумун. Эми 1 гектар жерден 4 центнер буудай алып жатам. Андан сырткары жүгөрү, беде дагы өстүрөм. Органа минералдык технология жер семирткич катары да колдонулуп, топуракты борпон кылып коет экен. Жер семирткичти колдонуу эң эле оңой. Өсүмдүктүн жалбырагына себебиз. Жалбырак аркылуу тамырына барат. Баасы да арзан. Айыл чарба тармагында органа минералдык жер семирткичтерди пайдалануу жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан да колдоого алынган. Аталган табигый затты алгач тестирлөө иретинде колдонуп, оң натыйжа берген соң дыйкандар үчүн бир нече окутуулар өткөрүлдү. Биз фермерлерге жардам берүү максатында бул препаратты баарына айтып көрсөтүп берип, 2 семинар биздин айылыбыздан өткөрдүк. Түшүндүрүү иш жүргүзүү боюнча. Бир нече фермерлер бүгүнкү күндө колдонуп жатышат. Жеке өзүмдү айтып кетсем болот, өзүм да колдонуп көрдүм. Натыйжасы аябай жакшы болду. Ошондуктан биз муну өнүктүргөнгө дагы максат коюп атабыз. Нанотехнологиялык глицерол жер семирткичин пайдалануу дыйкандар үчүн үнөмдүү жана пайдалуу деп белгилешет адистер. Анткени табигый затты баардык айыл чарба азыктарына колдонууга болот. Жер семирткич азыктардын түшүмдүүлүгүн арттырып, сапатын жакшыртат. Биз айтып аткан Золотой колос ишканасы бул глицерол органа минералдык микро жер семирткичин чыгарат. Азырынча дүйнөдө аналогу жок. Өсүмдүктөрдүн толук кандуу эмне макро микро элементтер менен камсыз болушун, ошондой эле жердин курамын макро микро элементтер менен камсыз болушуна мүмкүнчүлүк берет да. Андан сырткары ушул органа минералдык микро жер семирткич глицерол ушул суу жетпеген жерлердеги айрым бир айыл чарба өсүмдүктөрүн бир да жолу суу карабай өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет экен да. Айта кетсек, Кыргыз-Россия эл аралык 8-чи конференциясында жерден сатыкка чейинки жол долбоорунун алкагында Кыргыз Ленд ассоциациясы, айыл чарба тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги, Орусиялык Золотой колос компаниясы тарабынан кызматташуу үчүн меморандумга кол коюлган. Алардын максаты заманбап органа минералдык микро нанотехнологиялык жер семирткичтерди колдонуу менен жерди асылдандырып, айыл чарба азыктарынын түшүмдүүлүгүн арттырып, айыл чарба потенциалын көтөрүү. Мерим Азимжанова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР Бишкек. Ош шаарында ак калачандардын тобу бейтаптарды акысыз дарылап жатышат. Мындай саамалыкты тиш дарыгерлери 30 күндүк орозодо соопчулук жасоо менен түшүндүрүүдө. Кайрымдуулук жөрөлгө Бишкекте башталып, өлкө аймагына жайылууда. Бекер тиш дарылоонун жүрүшү тууралуу төмөнкү сюжетте. Ош шаарынын тургуну Саламат Гапирова тиш оору азабын тартып дарыгерге барууну көздөп турган. Капысынан Рамазан айында кайрымдуулукту угуп, бүгүн дарыгерлерге келген. Тиш дарыгерлери кезексиз кабыл алып дарылоону баштады.
Тиштерим ооруп жүргөн, анан тааныштарыман ошо акысыз дарылоо жүрүп жатат дегенден дарегин сурап келсем, дароо эле кабыл алды. Дагы бир топ күн келип дарылатам эми. Рахмат, менин тиштеримдин баарын акысыз дарылай турганын айтты. Аябай кубанычтамын. Азырынча акысыз тиш дарылоо жөрөлгөсү жеке дарылоо мекемелеринде жүрүп жатат. Ага кайрылгандар өтө эле көп болууда. Аз күндө эле 100дөн ашуун адам катталып кезек күтүүдө. Демилген уккан айрым тиш дарылоо мекемелери да кошулууда. Учурда соопчулук жөрөлгөсүнө башка райондордогу тиш дарыгерлер дагы кошулган. Максат Рамазан айында муктаж адамдарга жардам көрсөтүп, кайрымдуулукту колдоо. Обращение өтө көп, биз билбеген начар үй-бүлөлөр деле өтө көп экен. Анан 15 күндүн ичинде ошо азыркы ошо башталгандан азыркы учурга чейин ошо записьтерибиз толуп калды. Рамазан ичи ар бир саатка адам жазылган уже. Эми мүмкүн болушунча сжатый график кылдык, чтобы канча көбүрөөк адам эмне кылсак, лечение кылсак, ошончо көбүрөөк сооп иштеп калайлы деп. Демилгечи алгачкы жолу башка калаада башталып, Жалал Абад, Ошто улантылууда. Жалпы 7 аймакка жайылып, өтө муктаждар кабыл алынууда. Социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөр биринчи кезекте кабыл алынат. Учурда акысыз тиш дарылатууга кезек күткөндөр көп болгондуктан жөрөлгө июнь айынын аягына чейин улантылат. Самара Асанова, Тайыр Аматжан уулу, ЛТР Ош шаары. Быйыл 9 класста аяктап жаткандарга аттестаттар 21 июнда тапшырылса, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө 24 июнда берилет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бардык мектептерде окуучулардын ата-энелери жана мектептеги тийиштүү комитеттер менен аттестат тапшыруу аземин уюштуруу боюнча жыйын өткөрүү тапшырылган. Буйрукка ылайык ата-энелерден мыйзамсыз акча чогулткандарга дисциплинардык чара көрүлүп, керек болсо мектеп директорлорунан, класс жетекчиликтен жана катардагы мугалимдерден бошотулат деп айтылат маалыматта. Аттестат тапшыруу күндөрү мугалимдер окуучулардын коопсуздугу үчүн бардык жоопкерчиликти өзүнө алары кошумчаланат. Республиканын орто мектептеринде окуу аяктап бүтүрүүчүлөр турмуш жолуна аттанар кез жакындап калды. Алар алдыда дагы бир чоң экзаменден өтүүгө туура келет, билим деңгээлин баалаган тестирлөө жолунан өттү. Албетте, мындан жогорку баа алгандар экзамендерсиз каалаган жогорку окуу жайын өтө алышат. Мына ушул учурда мыкты баа алганга жардам берүүчү же акча алып каалаган бааны жасап бере турган кызматтар пайда болгон эмес. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар, так маалымат алуу үчүн Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Чынара Батырекеевага байланышка чыкканбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Шылуундарга алданып калган абитуриенттердин саны канча жана мынтип каражат тапкандар фирмабы же кимдер? Балким бул жерде фирма иштеп жаткандыр. Фирма болгондо эми уюшулган топ деп айтсак болот да. Балким ушундай адамдар. Балким жекеме жеке бир алдамчылар иштеп аткан, биз аны аныктап билбейбиз да. Бирок былтыркы ушул тесттен кийин бир адам эле өзү ушул тесттин жыйынтыгын мен жогорулатып берем, сомодо менин тааныштарым бар деп айтып, анан ал ушундай алдаган учурлар болду да. Ал адам азыр суракта, камакта отурат, ошо СИЗОдо. Ушундай учурлар болгон да. Анан ошондуктан бул жерде ар кандай тараптуу уюшулган адамдар болушу мүмкүн да. Ким болбосо дагы ишенбегиле деп суранат элек. Шылуундар бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине эмнелерди сунушташат, алар айткан маалыматтар чындыкка дал келеби? Бул жерде ар кандай тараптагы бир маалыматтарды сунушташат экен да, кызматтарды сунушташат экен. Биринчиден, тестке кирип бараткан адамдарга менде атайын ушул тесттин жооптору бар, туура жооптору бар. Биз ушул туура жоопту беребиз. Мисалы үчүн тестте 150 тапшырма бар экенин баары эле билишет. 150 тапшырманын биринчиси А, экинчиси Б деген сыяктуу бир өздөрүнүн оюнан таап эле тапшырмалардын туура жооптору деп сатышат экен да. Бул дагы өтө чоң акчага сатылган нерселер экен. Кээ бирлери былтыркы жылдын сертификатын алып келишет. Кээ бирлери окшоштуруп чаптап келишет. Ушундай ар кандай учурлар болот. Эми азыр техника өнүгүп атат, ошого жараша адамдар башка жолдорду таап атышат, бирок анын баардыгы тең мындай кереги жок нерселер да, анда муктаждык жок. Анын баары тең билинип, кийин калпыңар чыгып калат деп айтат элек да. Алданып калбоо жана шылуундардын курмандыгы болбоо үчүн ата-энелер менен бүтүрүүчүлөр эмнелерди билүүсү керек? Мындай кырдаалга туш келбеш үчүн мен ойлойт элем, айтат элем ата-энелерге жана балдарга өзүнүн күчүнө ишениш керек да, биринчиден. Эгерде сиз өзүңүздүн ушу азыр турмуш жолун жаңы баштап аткан учур, анан эгерде алдабодон бир кандайдыр бир башка жол менен табам десеңиз, бул жерде жакшылык деле болбойт да. Ошондуктан алдамчыларга ишенбей, бир башка жаман жолду ишенбей, өзүңөрдүн күчүңөргө ишенип тестти тапшыргыла деп суранат элем.
Сизге рахмат. Эске сала кетсек, суроолорубузга билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Чынара Батыракеева жооп берди. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Мектептерге электрондук кабыл алуунун биринчи этабында 8000ден ашык билдирүү келип түшкөн. Алардын ичинен 6000ге жакыны жактырылды. Белгилей кетсек, электрондук кабыл алуу системасы аркылуу 6-7 жаштагы балдар Ордо калаанын мектептерине 1-класска кабыл алынат. Автоматтык катталуунун экинчи этабы 16 майда башталат. Темага кабарчыбыз кенен токтолот. Екатерина Андрееванын экинчи уулу мектеп босогосун аттаганы турат. Шаар ичинде баланы мектепке берүү түйшүгүн жакшы билет. Анткени улуу кызын 1-класска каттатуу үчүн эле жарым жылдай убактысын короткон. Бир катар аныктамаларды толтуруп, анан дагы мектептен мектепке жүгүрүп, бош орун издөөгө туура келген. Эми баланы мектепке электрондук түрдө каттатуу бир кыйла түйшүктөрдөн арылтат деген пикирде. Целая кипа документов нужна была. Кызымды мектепке берерде жок эле дегенде жарым жылдай чуркаганбыз. Кагаз толтуруу директор бош болбой калса аны күтүү дегендей. Анан дагы билим уяларынын баары эле ала бербейт да. Мунун баарына көп убакытты коротууга туура келет. Электрондук каттоо пайда болушу эңириде ата-энелер үчүн пайда. Бул система адамдык фактарды азайтып, кагаз толтурууларды жоёт. Электрондук кезек күтүү порталы 1-класска кабыл алуу аракетин камтыйт. Каттоодон өтүү жана андан кийинки кабыл алуу бекер. Ата-эне онлайн түрүндө канчанчы кезекте тургандыгын билип турса болот. Ордо кала мектептериндеги электрондук кезек күтүү системасы өз ишин 15 февралда баштап, 2 этапка бөлүнгөн. Биринчи этап микро аймактагы билдирүүлөрдү кабыл алат. Ал 15 майда аягына чыкмакчы. Ал эми 16 майдан тарта 15 августка чейин экинчи этап башталат. Анда мектептерде калган бош орундарга аймактан сырткары жашаган окуучулар кабыл алынат. По нашей школе квота это 288 мест. Биздин мектеп боюнча 288 квота берилген. Биринчи этап 2 күндөн кийин бүтөт. Аны карап туруп бош калган орундарга биздин аймакка кирбеген жерлерде жашаган окуучуларды алабыз. Азырынча 47 бош орун калды. Ата-энеге ыңгайлуу болуу үчүн сурап билүү телефону дагы иште. 0800 888 88 номерлери аркылуу бир гана Кыргызстан ичинде эмес, дүйнөнүн ар бир бурчунан адистерден арызды туура тапшыруу, керектүү документтердин тизмеси жана башка суроолор боюнча маалымат алууга мүмкүн. Экинчи этапта болсо бул ар бир мектептер ачылат системада. Каалаган мектепке мен арызымды бере алам. Азырынча биринчи этапта 8136 арыз берилди. Анын ичинен 5600дөн ашык бала 1-класска заявление арыз жазып уже мектепке кирди. Электрондук кезекке турууда жарандардын категориялары боюнча жеңилдиктер каралган. Аны менен аскер кызматкерлеринин, этникалык кыргыздардын, кайрылман макамы барлардын балдары колдоно алышат. Азыркы тапта долбоор Бишкек шаарында ийгиликтүү иштеп жатат. Эгерде өз натыйжасын берсе, Ош шаарына дагы мектепке электрондук жазылуу системасы түзүлөт. Белгилей кетсек, программа өлкө башчынын региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы жарлыгына ылайык ишке ашырылууда. Бактыгүл Султанбек кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек. Бул күндүн алкагында топтолуп алынган жаңылыктар түрмөгү дал ушундай болду. Алдыда сиздер спорт жаңылыктары жана аба ырайы менен тааныша аласыздар. Жолугушканча аман эсен туруңуздар.